Мамытов кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камакка алынганы тууралуу маалыматты Бишкектин 1-май райондук соту тастыктады. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, соттун чечими менен ал 8-мартка чейин камакта калат. Мамытовду УКМКнын кызматкерлери жазык кодексинин коррупция беренеси негизинде кармашканы айтылууда. Атайын кызмат да фонд да азырынча бул тууралуу расмий маалымат бере элек. Орус-кыргыз фонду Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине интеграция болуусуна көмөктөшүү деген негизде эки өлкөнүн өкмөттөрүнүн ортосунда 2014-жылы кол коюлган келишимдин негизинде түзүлгөн. Фонддун кеңеши 5 башкармалыгы 5 мүчөдөн турат. Нурлан Мамытов башкармалыктын мүчөсү болуп, 2021-жылдын июнь айында дайындалган болчу. Тажикстандын жараны Кыргызстанда кызмат адамына пара берген деген шек менен кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы билдиргендей, ал өлкөдө эч кандай уруксат кагазы жок иштеп жүргөнү аныкталган. Шектүү 2019-жылдын 6-июлунан бери Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн. Бул фактыга байланыштуу шектүү тиешелүү иш-чараларды өткөрүү үчүн 9-февралда УКМКга чакыртылды. Сурактал мега центр соода борборунда эч кандай уруксат кагазы жок иштеп жатканын айтып, сыртка чыгарып салбоону суранып, пара катары кызмат адамына акча сунуштаган. 10-февралда кылмыш жаза кодексинин пара берүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, 11-февралда УКМК кызмат адамына сунуштаган акчанын бир бөлүгүн берип жаткан жеринен кармады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кумтөр кенинде өндүрүлгөн алтын сатылып, кыргыз экономикасына жумшалып жатканын билдирди. Өкмөт башчы алтынды Кыргызстандын ичинде алып калуу аракети жүрүп жатканын кошумчалады. Ошондой эле ар бир кыргызстандык сатып алууга мүмкүн болгон алтын тыйын чыгаруу каралып жатканын айтты. Биздин алтындагы сыртка чыккан жери жок. Биз аны сатып атабыз. Андан түшкөн каражаттар экономикага киргизилип жатат. Буга чейин 410 тонна сыртка сатылып кеткен. Биз мындан ары колдон келсе Кыргызстандын ичинде алып калсак деп жатабыз. Азыр ага өкмөттүн, улуттук банктын, башка банктардын дагы мүмкүнчүлүгү бар. Bir жылдын ичинде кыргыз элине бир үй бүлөдө алтын туяк болбосо дагы кыргыздын алтыны болсун деген ниетте $1000 bir жылкы деп монета чыгаралы деп жатабыз. 1 граммдан 10 килограммга чейин алтынды жарандар сатып алсын деп жатабыз, деди Жапаров. Буга чейин Жогорку кеңештеги Ата журт Кыргызстан фракциясынын депутаты Жеңишбек Токторбаев министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровду Кумтөр кени боюнча маалымат бербей жатканын айтып сындаган. Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жолун Нарын облусунун аймагынан Макмал аркылуу Жалал-Абад облусунун Өзбекстанга чейин куруу сунушталууда. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында дал ушул маршрут ыңгайлуу деп каралып жатат. Өкмөттүн башчысы мындан сырткары Орусия менен Кара Кече, Кочкор, Балыкчы жолунун курулушун баштоо пландалып жатканын билдирди. Бул темир жолдун курулушун баштоого экономика өзү түрткү болот. Бул долбоордун акыркы маршруту аныкталган соң эл алдына чыгарабыз, деди Жапаров. Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу демилгеси 2000-жылдардын башында эле көтөрүлсө да ишке аша элек. Жакында Садыр Жапаровдун Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушуусунда темир жолдун курулушу жөнүндө сөз болгон эле. Буга чейин Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун 4 багыты боюнча варианттар бар экени айтылып келген. Борбор калаада жумушсуз жүргөндөр үчүн кесипке үйрөтүүчү акысыз курстар ачылды. Бул демилге мамлекет тарабынан уюштурулууда. Курста окуп жатканда стипендия жана сертификат берилет экен. Ал өлкө ичинен эле эмес, Орусия жана Казакстанга жарай турганы айтылууда. Мына быйылкы жылды жыйынтадык жакында 2220 адамды биз ушу учетто турган жарандардан окутуп чыктык. Бүгүнкү күндө дагы сертификат берип, ал дагы сертификат Россия менен Казакстанга жарактуу. Биз шаар бою менен 10 кесиптик лицейлер менен келишим түзүп, эң негизги ошолор менен иш алып барып атабыз. Окутуу үчүн атайын кесиптик окуу жайлар менен келишимдер түзүлгөн. Ал жерлерде 60тан ашык адистик боюнча даярдашат. Анын ичинде бухгалтердик эсеп, чет тили, компьютердик сабаттуулук сыяктуу курстар камтылган. Ошондой эле телефон оңдогонду, ширетүүнү жана башка кесиптерди үйрөнүүгө болот. Мүмкүнчүлүктөр мамлекет тарабынан жакшы деп ойлойм, анткени жумушсуз болсо өзүнүн кесибин алмаштырып, башка профессиянын ээси болгон мүмкүнчүлүк түзүлгөн.
Мисалы үчүн өзү 5 жыл бухгалтер болуп окуса, келип визажды окуйм десе, келип алмаштырып, кесибин алмаштырып, каалаган кесибин алып кетет. Жана ал эч кандай затрата жок, мисалы үчүн. Динара Ильясова мында келгенине 1 айдын жүзү болуп калды. Ал учурда тырмак жасоону үйрөнүп жатат. Дагы 1 ай окуса, колуна сертификат алат. Анан көксөгөнүн ишке ашырып, жумушка орношом деп турат. Уже окуганыңыз канча болуп калды? 1 ай боло элек, 2-3 күндөн кийин уже 1 ай болду. 1 ай болоюн деп калды. Жарымдап калган турбайсызбы? Ооба, жарымдап калдык. Уже өзүңүзгө ишеним пайда болуп калдыбы? Бир аз пайда болду. Ушул ишти алып кетем деп. Ооба. Кызыгуу пайда болду. Ошондой. Анан үйгө барып дагы электен атасызбы? Башка кичинекей кыздар балсак алып туруп. Кимдин колун көрсө эле кегилесилерге жасап берейин деп эле аракет кылып атам. Айтсак, бир группада 10-дон 15ке чейин студенттер окушат экен. Окуу жайда бардык керектелүүчү шаймандар, жабдуулар менен жабдылган. Керек болсо бүтүрүүчүлөр үчүн багыттар берилип, иш менен камсыз кылууга бардык жардамдар көрсөтүлөт. Жумуштар ошондуктан. Анан пайызы ушу орточосун айтайын, потому что алмашылып турат, квартал сайын алмашылып турат, жыл сайын ошо орточосу 65-70%га жакын биз орноштурабыз. Анан жана байланыш бар, себеби окууну бүткөндөн кийин эгер ишке тура турган болсо жанагы система бар дебиз го, биз түшүндүк. Сразу эрге келет, же патенти турап ал иштеген болот. Андан тышкары биз байланышып турабыз, баягы каттоодо тургандан 1 айда бир жолу, 2 айда жолу чакырып сүйлөшүп турабыз. Калаада жумушу жок жүргөндөр үчүн жакшы шарт түзүлдү. Эгер акысыз окууну каалагандар үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Паспорт, билими тууралуу документ, эмгек китепчеси, эгер болсо. Так, теперь сверху вниз. Помедленнее, да? Снимать. Так, оборот чуть-чуть. Статистикага таянсак, 2022 жылдын алгачкы айларына карата Бишкекте жумушсуз жүргөн 6004 адам катталды. Бул расмий сан. Мындан да көп болушу мүмкүн. Маалыматка караганда жумушсуз жүргөндөрдүн 62% аялдар болсо, 32% эркектер.